Бишкек шаарында ушул тапта 400дөн ашык курулуш иштери жүрүп жатат. Бирок курулуш башталганда, катлабан казылып атканда, же болбосо бетондор куюлуп атканда ар бир курулуш объектисине кирип чыккан автоунаанын дөңгөлөктөрүнө баткак же болбосо цементтер жабышып, асфальттарды булгап жаткан жагдайларды көп эле көрүп жүрөбүз. Бишкек шаардык мэриясы бул жагдайды алдын алуу максатында ушул тапта ар бир курулушка кирип чыккан автоунааларды чыккан сайын анын дөңгөлөктөрүн жууп турууга милдеттендирген. Бул курулуш объектисине бир суткада болжолу менен 40 ирет автоунаа кирип чыгат. Курулуштун аймагында ар кандай жагдайлардан улам унаалардын дөңгөлөктөрүнө кум, майда таштан баштап цемент, топурак тыгылары турган иш. Курулуштун талаптарына ылайык ар бир объектинин чыга беришинде автоунаалардын дөңгөлөктөрүн жууп туруучу жабдык турушу керек. Биринчи объект эмес да. Бул уже канчанчы 4-5 объектини куруп атабыз. Биз башынан баштап эле ушул системага өткөнбүз. Чтоб жолду булгабайлык, экологияны сактайлык деп. Анткени асфальтты булгап койсо машиналар бизге штраф келет. Ошон үчүн биз астын алабыз да. Жаан жаап атканда, бетон куюп атканда, мисалы үчүн жолдун баары баткак болуп, аябай жаман болуп калат. Ошон үчүн биз дөңгөлөктөрүн жууп чыгарып турабыз машиналарды. Жаз келип курулуш иштери күчөгөндөн бери Бишкек мэриясы мындагы тазалык боюнча коюлган талаптарды күчөттү. Себеби асфальт жолдун булганып жаткандыгы тууралуу шаардыктардан келип түшкөн кайрылуулар көбөйгөн. Ордо калаадагы ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан баардык курулуш компанияларына тазалыкты сактоо боюнча талаптар алдын ала эскертилген. Бирден бир максатыбыз ушу шаарыбыздын коопсуздугу. Андан тышкары биздин экологиябызга терс таасир тийгизип, шаарыбыздагы көчөлөрдү булгап аткан натыйжалардын негизинде ушу Бишкек шаарынын мэринин тапшырмасында деги эле ушу курулуш нормаларында ушул ар бир нерсе көрсөтүлгөн болчу. Ошонун алкагында азыр 20дан ашык ушундай дөңгөлөктөрүн жууп, экологияга, тазалыкка жана шаардын тазалыгы үчүн, экологиясы үчүн пропаганда кылып, ушу иш-чараларды уюштуруп, ар бир курулушка ушундай мойкаларды установка кылганга тапшырмалар берип, ушул иштерди улантып жатабыз. Жолдорду таза кармоо милдеттенмеси бир эле курулуш объектилерине коюлган жок. Ордо калаанын ичинде жайгашкан цемент чыгаруучу заводдор же бетон куюп даярдоочу мекемелерге дагы тиешелүү. Заводдун аймагына суу себилип, чаңдан арылып, жууп тазалоочу жабдыктар турганы менен дөңгөлөккө жабышкан кум, топурактар жолду булгап жаткан учурлар да арбын. Курулуш айнчаларына чыккан кир боюнча 2022 жылдын 14 майына чейин азыркы учурда 21 протокол түзүлүп, 357 миң сом айыппул салынды. Бул иш-чаралар элден келип түшкөн арыздардын негизинде жана ушу инспекторлор өзлөрүнүн участогунда көргөндө ушундай бузуу каттаган учурда барып протокол түзүлөт. Бул бузуу жеке жактар үчүн 7,5 миң сомдук айыппулду алып келет, ал эми юридикалык жактар үчүн 23 миң сомдук айыппулду түзөт. Активировать этип туруп, строй компанияны чакыргыла. Эмне себептен биз берген установка боюнча установка кылбайт атат автомойкалар. Бишкек шаардык мэриясы бардык курулуш жүргүзүп жаткан жарандарга көчөлөрдү көрүктүү, таза болуп туруусуна кол кабыш кылууга үндөйт. Ордо калаанын тазалыгына бир гана тазалык ишканасынын же шаардык мэриянын гана кызматкерлери эмес, жалпы шаардыктарды кам көрүүгө чакырат. Айжан Омолдошова, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.